Тегерек столдун катышуучулары, урматтуу айымдар, апалар, эжелер, карындаштар, кыздарым, барыңыздар бүгүнкү биздин тегерек столго кош келипсиздер. Тегерек столубуздун аталышы барыңыздарга белгилүү. Бул үй бүлө балыктар жана бала тарбиясы темасынын алкагында. Анда эмесе сиздерге уруксат этсеңиздер, бүгүнкү биздин тегерек столубузду ачып берүү үчүн, сиздерге куттуктоо сөздөрүн айтуу үчүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси Иратов Уракшан устазга сөз берейин. Ассаламу алейкум, урматтуу апалар, урматтуу эжелер, урматтуу эже карындаштар. Жалпыңыздар бүгүнкү Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы тарабынан үгүт насаат жаштар жана аялдар тармагы боюнча иш алып баруу бөлүмүнүн тарабынан жакшы саамдуулук иш чара өткөзүлүп жатат. Иш чара бүгүнкү бул тегерек стол Бишкектеги лидер айымдар, фонддордун, окуу жайлардын, илимий чөйрөдөгү аялдардын катышуусунда атайын үй бүлө баалуулуктары жана бала тарбиялоо деген темада атайын тегерек стол өткөзүп жатабыз. Бул иш чаранын негизги максаты ушул акыркы мезгилдерде өзгөчө үй бүлөдөгү зордук зомбулук көрүнүштөрү көрүнүп атат. Аялдарга карата зордук зомбулук, жаш балдарга карата зордук зомбулук, ошондой эле коомчулукта дагы мындай терс көрүнүштөр болуп келип атат. Мунун баардыгы үй бүлөдөгү бала тарбиялоодогу алсыздыктар, жетишсиз жактарды талкуулап, ошол коомдогу көйгөйлүү маселелерди чечүүгө кадам коюу болуп саналат. Негизи эне бала тарбиялоодогу негизги ролду көбүрөөк аткарат. Ошондуктан муну биз бүгүнкү күндө аялдарга ошондой талкууну, чөйрөнү, ошондой бир площадканы түзүп берип турабыз. Бул иш чарага атайын балдар психологу дагы келген, диний адистер, ошондой эле ушул бала тарбиялоо жаатында жалпы эле диний чөйрөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан диний лидер айымдар дагы келишти. Мен ойлойм, бул иш чара албетте ошол коомдо татыктуу балдарды тарбиялоо, жакшы, адептүү, ахлактуу, ошол эле мезгилде жакшы мындай бир коомдун бардык көйгөйүнө мындай бир чечүүгө жардам бере турган маселе болот деп ойлойм. Ушундай бир максаттарды алдыга койгонбуз. Эгерде биз ислам баалуулуктарына көңүл бура турган болсок, ата эне биз баланын деңгээлинде дос болууга мүмкүн эмес. Биз бирок сөзсүз түрдө баланын өзгөчөлүгүн көңүлгө алышыбыз керек. Ошондой эле баланын каалоосу, мүмкүнчүлүгү, потенциалына сөз көңүл бурабыз. Бирок ошол эле убакта мына азыр сизден уккум келип атат, балдардын психологусуз кандай деп туура мындай багыт алсак болот, же болбосо кандай мамиле кылышыбыз керек? Мисалы үчүн ал бала деген сизден коркпой, өзү ар бир темада сиз менен сүйлөшкөндөй болуш керек. Ачык сүйлөшкөндөй болуш керек. Мисалы үчүн, эгерде ал бир нерседен коркуп жатса, сиз биринчи адам алышыңыз керек, кайрыла турган. Жана ошондой эле дос дегенде эле бул курак психологиясына арналат. Жана мен айтат элем, дос дегенди бул психологияда кандай айтат? Бул деген эмпатияны колдонуу. Бул деген баланын ордуна өзүңдү коюп көрүү, баланын көзү менен карап көрүү ситуацияга. Анткени чоңдордо кандай көбүнчө учурда биз өзүбүз бала болбогондой сезебиз өзүбүздү. Биз чоңоюп калгандай эле сезебиз, андан кийин сен ушуну кыла албай атасыңбы деп көбүнчө учурда критика айтабыз, ушул эле, муну оңой эле кылат да деп. Ооба, бул биз үчүн оңой, чоңдор үчүн, бирок бала үчүн, баланын тажрыйбасы менен, баланын өзүнүн бир сапаттары менен бул кыйын болушу мүмкүн. Биздин аялдар үчүн, айрыкча азыркы кыз келиндер үчүн абдан маанилүү. Өлкөбүздө болобу, же жерлерде болобу, ушундай чакан жамааттарда болобу өтүп турганы жакшы. Ошол эле мезгилде биз эске алышыбыз керек. Дин негизги фактор болбосо, үй бүлө дагы, бала дагы бактылуу боло албайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бир топ ишкер айымдар менен диний жаатта эмгектерини көрсөтүп аткан аялдар менен биргеликте ушул иш чараны бүгүн мына үй бүлө баалуулугу жана балдардын тарбиясы деген маселени өз алдынча талкуулап, келечекте мына региондорго дагы баштап мына Бишкек шаарындагы кварталдарга, конуштарга, андан кийин алыскы региондорго чейин ушул маселени, ушул көйгөйдү көтөрүп,
үй бүлөнүн бекемдиги жана балдарыбыздын жакшы тарбиясы үчүн иш аракеттерди кылайлы деген үмүттө турабыз. Албетте бул иш чара мезгил менен өтүп келаткан нерсе, бүгүн эле жаралып калган маселе эмес. Буга чейин дагы аялдар жаатында аялдардын үй бүлөдөгү орду жана аялдардын коомго тарбияга берген таасири деген маселелерде көптөгөн иш чаралар болуп, атап айтсак мына баардык облустук казыяттардын астында ушу аялдардын диний сабатсыздыгын жоюу максатында борборлорубуз иштеп атат. Бүгүнкү күндө мына пандемиялык шартка байланыштуу бир канча диний сабатсыздыкты жоюу максатында онлайн сабактар өткөрүлүп атат. Ошолордун катарында эле мына ушул иш чараны дагы бүгүн биз ушу жалпы планга киргизип, 21-жылда ушул региондорго дагы ушул нерсени алып чыгайлы деген аракеттерди кылып атабыз.